Талаш шаарынын Борбордук аянтына заманбап жарыктандыруулар орнотулуп жатат. Инфраструктураны өнүктүрүү жана шаарга заманбап өң түз берүү максатында Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жаңы үлгүдөгү жарык берүүчү жабдыктар орнотула баштады. Учурда 12 метр бийиктиктеги 60 дана заманбап чырактар жана LED экрандар алынып келинип, монтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай Талаш шаарынын борборуна 60 дана жарыктандыруу бул жаңы тибиндеги Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү окшош LED экрандар менен өзүнүн кооздугун берген 60 дана жарыктандыруу орнотулуп атат. Бунун жалпы суммасы 15 миллион сом. Бул Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып берилип, ушул буюруза жарыктандыруубуз бүтсө эле бул жерде элдерге коопсуз болуш үчүн ошо жарыктандырууну орнотуп коюп, анан кийин борбордук аянтты ачабыз Кудай буюрса. Талас облусунда инфраструктураны жакшыртуу багытында ири иштер аткарылууда. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан жалпы облус боюнча 62 долбоор ишке ашырылып, аларга 73 миллион сом каражат бөлүнгөн.